Уйгур Абад айылынын тургундары эрте бышуучу жашылча өсүмдүктөр менен алектенишет. Ар бир үйдө бирден экиден күнөскана көрүүгө болот. Үй бүлөлүк кирешеге чыгарган күнөскана бизнеси аз акча сарптап арбын киреше алууга мүмкүнчүлүк берет. Алардын катарында Акрарбек Маражапов да бар. Алар үй бүлөсү менен 3 жылдан бери эрте бышуучу жемиштердин көчөттөрүн күнөсканага эгип, март айларында сатыкка чыгарышат. Капусталар эгилет. Февраль башынан баштайбыз эгишти. Немелер, болгарскийлер март айына өтүп анан эгебиз. Капусталар бир 2 айдын ичинде сатабыз, Кудай кааласа. Капусталар март эксек, май, июнга өтүп анан пишат. Акрарбек Маражапов күнөскана курууда бир катар жагдайларды эске алган. Мында өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн көпчүлүгү түшүмдүүлүгүн эске алып, күнөскананын шарттарын жакшыртты. Алсак электр энергиясын үнөмдөө максатында жылытуучу мештерди орноткон. Узундугу 24 чарчы метрди түзгөн күнөскананы жылытуу үчүн тең жарымынан бөлгөн. 20 градуста өстүрүлгөн көчөттөр ар кандай оорудан алыс болот. 2 айдын ичинде түшүм берүүчү бул көчөттөр өлкө аймагына камсыздалбастан чет мамлекеттерге да экспорттолот. Бул эми болгарскийлер основной ушу Россияга экспорт болот, Россияга алып кетишет. Капусталарды Бишкекке, Россияга кылып сатабыз. Бул айылдын тургундары көбүн эсе эрте бышуучу капуста, болгар калемпири жана помидордун уруктарын эгип, көчөттөрүн өстүрүүгө кызыктар болушат. Өктөм Рустамов үйүнүн коросуна чакан күнөскана куруп, дыйканчылык менен алектенип келет. Ноябрдын айында күнөсканага эккен көчөттөрүн үлүш жерге эгүүгө камылга көрүп жатат. 10 миңте көчөт сыгат. Мен азыр 11 миң көчөтүм бар. Күнөскана 10 миң көчөт эккенге ылайыкталган. Азыр 11 миң көчөт эккенбиз. Бир айдан кийин көчөттөрдү отургузабыз. Көчөттөрдү алып сатарлар аркылуу Россияга чейин жөнөтөбүз. Өзүбүздүн анан Арабандын базарларында да сатыкка чыгарабыз. Алып сатадыгандар болсо Россияга жөнөтөбүз. Сурап калса, болсо маша Арабандын базарында сатабыз. Күнөсканада аз чыгым жумшап арбын киреше алуу үчүн эгилген өсүмдүктөргө керектүү азык заттарды даярдоону дыйкандар сунуштайт. Анткени үй чарбасынан чыккан органикалык калдыктарды төксө, эгилген жемиштерге пайдалуу болот. Өсүмдүктөр керектүү азык заттар менен толук камсыздалбаса, бакубат өсүп, зыянкечтерге, илдеттерге туруктуу болуп, өстүрүлгөн мөмө жемиштер витаминдерге бай болорун айтып келишет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.